Түз Оодо Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. АКШнын президент болуп жаңы шайланган Дональд Трамп командасын курай баштады. Ал мусулман жана латын америкалыктарга каршы асууларды токтоткула деп чакырды. Жаңы Зеландияда 2 жолу катуу зилзала болду. Каикоура шаарчасында миңдеген тургундар аймактан чыгып кете албай, өлкөнүн деңиз күчтөрү жардам жеткирүүдө. Ромео жана Джульетта биринчи жолу сахнага коюлганда спектакль кандай болду эле? Лондондун чыгыш тарабындагы археологиялык иштер айтылган суроого жооп издеди. Дональд Трамп CBS каналына берген маегинде жогорку сотко абортко каршы болгон адамды дайындайм деп билдирди. Ошондой эле Трамп бир жыныстуу нике боюнча мыйзамды өзгөртүүгө аракет жасабайм деп айтты. Жаңы шайланган президент Райнс Прибусту администрациясынын башчысы катары дайындады. Учурда ал Республикалык партиянын улуттук комитетинин жетекчиси. Мурдагы Breitbart News маалымат агенттигинин башчысы Стивен Беннон Трамптын башкы кеңешчиси болуп дайындалды. Дональд Трамп 3 миллион мыйзамсыз мигрантты өлкөдөн депортация кылаарын белгилеп, мусулман жана латын америкалыктарга каршы асылууну токтотууга чакырды. Трамп шайлоодо жеңип чыккандан кийин өлкөдө азчылыктарга каршы асуулуулар көбөйгөнү маалымдалууда. Добусын Дональд Трамп үчүн берген штаттагы эң ири мечитте азан чакырылууда. Анын өнөктүгү мусулмандардын көңүлүндө так калтырды. Жектөөчүлүк ураандары, расизм, улутчулдук, исламофобия мындай кишилерге жол ачылып, азыр кадыресе көрүнүш болуп калды. 15 жаштагы Сафар Разби шайлоодон кийинки эле күнү Трамптын таасирин сездим дейт. Бир бала келип башыңдагы сүлгүнү алып сал деди. Мен болсо агашымыңды тартып ал дедим. Жаңы президент шайланса, ал мусулмандардын баары террорчу деп калды. Ал башкаларды да опузалашы мүмкүн. Өнөктүк учурунда айтылган сунуштардын бирин мусулмандар исламга каршы чабуул деп кабылдашты. Ал көрүнүштүн аты исламдык террор. Америка Кошмо Штаттарына мусулмандардын келишин толугу менен токтотуш керек. Трамптын айткандары Давондогу мусулмандардын үрөйүн учурса, Детройттун тургундарын ал үчүн добуш берүүгө шыктандырды. Глобалдашуу менен миграциядан пайда көргөн жокпуз дейт алар. Трамп президент болгон өлкөдө жашоого коопсузбу? Коопсуз эле. Биз өлкөбүзгө, Америка элинин сабырына ишенебиз. Биз ийгиликке жеткибиз келет. Америка мүмкүн болушунча кубаттуу болсо экен дейбиз. Америкалык мусулмандар Дональд Трамптын президенттиги анын өнөктүк учурундагы жекчил ураандардан алыстап өз ара жарашууга оосо экен деп үмүттөнөт. Жаңы Зеландияда бир күндүн ичинде 2 зилзала болуп, 2 адам каза тапты. 6,2 балдагы зилзала Крайстчерч шаарынын түндүк чыгыш тарабында болду. Биринчи жер титирөө 7,8 балга жеткен. Айрым имараттар толугу менен талкаланып, мектептер, ишканалар жабык турат. Турак жайлар кыйрап, кара жол, темир жолдор бузулду. Жердин силкинүүсү бүтүндө Жаңы Зеландияда туюлду. Кийбирлер алгачкы силкинүү болуп көрбөгөндөй узакка созулганын айтышууда. Андан кийин 1 суткага чейин титирөө кайталанып жатты. Каравандар чайпалып биз эмне болду деп чоочу койгондук. Сыртты карасак унаалар кыймылдап жатат дейт тургундардын бири. Эң эле катуу силкинүүлөр Кайкурада сезилди. Бул шаар киттерди көрүүгө туристтердин көп келиши менен белгилүү. Шаар тургундары деңизден эми цунами каптайбы деген коркунучка батты. Жаңы Зеландиянын премьер-министри өлкөнүн деңиз күчтөрү жардам жеткирет деп билдирди. Бул жака карай жолдор тосулуп калып, абага аттам аркылуу гана байланыш бар. Бул жакта көптөгөн туристтер калды. Бул маселени чечүүбүз керек. Жолдор буулганга байланыштуу бизнестер да үзгүлтүккө учурады. Эгерде жер титирөө күндүз же чордуну шаар ортосунда болгондо жабыртаткандардын саны көбүрөөк болмок дешүүдө. Зилзаланын кесепеттеринен арылуу миллиарддаган долларга турарын эсептеп чыгышты. Жашоону, бизнестерди калыбына келтирүүгө бир нече ай жумшалышы ыктымал. Учурда болсо байланыш үзүлүп, алыста калгандарды табуу жана элдин амандыгын камсыздоо биринчи саптагы маселе болууда. Түз Оодо BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги.
Ирактын ички иштер министринин айтымында, шииттер басымдуулук кылган Кербала шаарчасына жакын аймакта жангештинин жардыруусу болуп, кеминде 6 адам каза тапты. Министрлик 6 жангешти Айн ал-Тамер шаарына кирип келүүгө аракеттенгенин да билдирди. Алардын 5-өө жок кылынып, 6-сы имаратка качып кирип өзүн жардырган. Кол салууга өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ жоопкерчиликти алды. Швециянын башкы прокурору Wikileaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанжды Эквадордун Лондондогу элчилигинде суракка алууда. 2010-жылы швециялык аял Ассанж аны зордуктады деп арызданган. Ассанж болсо айыптарды четке кагып, Швецияга экстрадициялоо коркунучунан улам 4 жылдан бери Эквадордун элчилигинде баш калкалап келет. Метеорология боюнча дүйнөлүк уюм 2016-жыл эң ысык болгонун билдирди. Бул Мароккодо өтүп жаткан климаттык өзгөрүү боюнча эл аралык жыйында жарыяланды. Сүйлөшүүлөрдө Дональд Трамптын шайланышы, климаттык өзгөрүү боюнча иштерге кандай таасир этери да талкууланат. Буга чейин Трамп климаттык өзгөрүүнү алдамчылык деп мүнөздөгөн. Лондондун чыгышындагы Шордич району ресторан жана барлары менен белгилүү. Бирок археологиялык иштер аркылуу Шекспирдин Ромео жана Джульетта чыгармасы биринчи жолу сахнага коюлган байыркы театр табылды. Тарыхчылар Елизавета дооруна таандык шаарды изилдеп, жаңы ачылыштарды жасашууда. Лондондун чыгышындагы Шордич аймагында эски кампанын астындагы 3 метр тереңдикте шаардын 16-кылымга таандык сырлары кылдаттык менен ачылууда. Бул абдан маанилүү долбоор. Бул жерде Уильямс Шекспир сыяктуу инсандарга байланыштуу болгон сейрек имараттар гана эмес, археологиянын келечеги тууралуу да маселе жатат. Көшөгө оюн үйү Лондондогу алгачкы театрлардын бири болгон. Тарыхчылардын пикиринде Шекспирдин айрым чыгармалары биринчи жолу ушул жерде аткарылган. Сахнанын формасы жана жер астындагы табышмактуу жолдор археологдордун бүйүрүн кызытууда. Сахнанын түрүн, көлөмүн, андан тышкары анын астына өтүүгө мүмкүндүк берген жолдор бар экенин билдик. Актерлор бул жерди кантип колдонду экен? Бул сахнада оюн коюуга кандай таасир этти экен? Елизавета дооруна таандык миңдеген буюмдар табылды. Алардын арасында кеңири колдонууда болгон тарактар да бар. 16-кылымдагы көрүүчүлөр үчүн бул сахнада алгачкылардан болуп Ромео менен Джульетта коюлган. Бул жерге миңдеген кишилер келип турса керек. Мушташтар да чыгып турган. 1630-жылы бул жерде чоң мушташ чыкканы тууралуу фактылар бар. Келгендер тамак аш жеп, ичип да турушкан. Оюн жакпаса, актерлорго чириген алма ыргытуу да адаты болгон. 2019-жылы бул жерде жаңы турак жай жана кеңселер ачылганда, көшөгө театр менен анда табылган буюмдар көргөзмөгө коюлат. Эми спорт. Луис Хэмилтон Бразилиядагы Гран-прини утуп алды. Эми быйылкы чемпион сезондун акыркы жарышында аныкталат. Хэмилтон командалашы Нико Росбергден ашып биринчи келди. Бирок Росберг 12 упай алды да баратат. Демек Росберг 2 аптадан кийин Абу-Дабидеги Гран-приде 3-чү келсе, чемпион намын алат. Дүйнөдөгү эң күлүк адам Юсейн Болт футболчулар менен машыгат. Германиянын футбол клубу Дортмунд ямайкалык жөгүлүк бир нече күнгө машыгууларга катышат деп билдирди. 9 жолу алим чемпиону болгон Болт жеңил атлетикадан кеткенде футболчу болом деген кыялын айтып келет. Жаңылыктардын соңунда 70 жылдан берки эң жарык айдын сүрөттөрүн тартуулайбыз. Адам баласынын көзүнө байкалбаса дагы, ай 7%га чоңураак жана 17%га жарыгыраак болду. Учурда Бейжин жана Сиднейдин тургундары супер айды көрүштү. Эмдиги жолу ай 25 ноябрь 2034-жылы Жер планетасына жакындайт. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан викторинанын суроолоруна жооп берип, өзүңүздү дүйнө лидерлерине салыштырып көрсөңүз болот. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.